2、3，好，我们再来一张，1、2、3，稍等，再来一张，马上好，我们拍3次，来，1、2、3，1、2、3，好。就是那个口岸那个现在的温度怎么样？Hurmatli Masinjuy Qatchi Mirza, hurmatli Abdulla Nigmatovich, sizler bilen Sinjan Meymandas jergesinde tarihi Qashqar şahrında 3 taraflı formatта jolugушup жатканыма абдан кубанычтамын. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кытай кесиптештерибизде жана Синжандын көп улуттуу элин чыгыш календарь боюнча жаңы жыл жаз майрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Кытайлык кесиптештерибизге бүгүнкү 3 тараптуу жолугушууну ыкчам уюштургандыгы жана салттуу жылуу меймандостук үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Байыркы тарыхы, маданий мурасы жана албетте Улуу Жибек жолунан берки соодадагы маанилүү ролу менен белгилүү болгон Кашкар шаарында бүгүнкү иш-чараны өткөрүү терең символикалуу деп эсептейм. Бүгүн бул шаар кайрадан достук мамиледеги коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү биргелешкен долбоорлорду илгерилетүү боюнча ой пикирлери жана пландары менен алмаша турган соода-экономикалык кызматташуудагы жаңы келечектүү багыттарды аныктай турган маанилүү аянтчага айланууда. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун, Кытай Эл Республикасынын төрагасы улуу даражалуу Си Цзиньпин мырзага жана Өзбекстан Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевго ысык саламын жана эң жакшы каалоо тилектерин чоң кубаныч менен жолдойм. Пандемиядан кийинки мезгил биздин мамлекеттердин ортосундагы дээрлик бардык багыттар боюнча кызматташтыктын активдешүүсү менен белгилегендигин кубануу менен айта кетүү керек. Эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда бир катар визиттер жана иш-чаралар өткөрүлдү. Кыргыз тарабы Борбордук Азия-Кытай форматындагы түзүлгөн кызматташууну Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын бир алкак бир жол демилгесин, Шанхай кызматташтык уюмундагы кызматташтыкты чыңдоону илгерилетүү алкагында Кытайда өтүп жаткан иш-чараларга активдүү катышууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтык бир тууган мамилелердин жана ынак коңшулуктун рухунда ыраттуу жана ар тараптуу өнүгүп жатат. Биздин мамлекет башчыларыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич менен урматтуу Шавкат Миромоновичтин ортосунда жетишилген бардык макулдашуулар ийгиликтүү ишке ашырылууда. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун үстүбүздөгү жылы Өзбекстан Республикасына боло турган мамлекеттик сапары бардык чөйрөдөгү болгон эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары дагы чыңдоого кубаттуу түрткү берет деп ишенебиз. Урматтуу Масинжуй Катчы мырза, урматтуу Абдулла Нигматович, саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээли жана үзгүлтүксүз байланыштар бизге соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөшү менин оюмча Өзбекстан үчүн деле дал ошондой. Ошол эле учурда негизги соода алмашуу агымы hamkorlik aloqalari barcha sharoitlarda har tomonlama strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston yagona Xitoy siyosati olib borilishini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Biz Xitoy bilan kuch yovuz kuchga qarshi kurashda har tomonlama hamkorlikni davom ettiramiz. Ikki tomonlama aloqalarimiz tobora chuqurlashib, mustahkamlanib, yaxshi qo'shnichilik hamda do'stlikning yangi modeliga aylanmoqda. Hamkorligimiz iqtisodiyot, transport, madaniyat, ta'lim, tibbiyot, turizm singari keng ko'lamli sohalarni qamrab oladi. Biz hurmatli Masinjuy janob oliylari O'zbekiston-Xitoy ko'p qirrali hamkorligini rivojlanishida sizning doimiy qo'llab-quvvatlab turishingizni his qilamiz. Biz joriy yilni 22-yanvar kuni Urumchi shahrida ilk bor O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi va O'zbekiston sanoat ko'rgazmasini muvaffaqiyatli o'tkazilishi borasidagi
shaxsiy sa'y harakatlaringizni yuksak qadrlaymiz.